Видео сабагыбыздын темасы CSS анимация деп аталат. Анимация сайтты жандуу кылып, динамикалуулук тартуулайт. CSS анимация бардык HTML элементтерине колдонууга болот. Ачкычтык кадрлар CSS анимациянын параметрлерин ар кандай чекиттерде берүү үчүн колдонулат. Ачкычтык кадрларды жазуу үчүн keyframes эрежеси колдонулат. Андан кийин анимациянын атын жазабыз. From бул баштапкы чекиттеги анимациянын параметрлерин берсек, to ачкычтык сөзүнөн кийин анимациянын акыркы чекитиндеги параметрлерди беребиз. Ал эми from жана to ачкычтык сөздөрүнүн ордуна 0% жана 100% деген ачкычтык сөздөрдү колдонсок болот. Ал эми бул баштапкы жана акыркы чекиттин арасындагы каалаган проценттеги чекиттерди алуу менен ортодогу башка чекиттердеги анимациянын параметрлерин жазууга болот. Keyframes эрежесин жазууга токтолойлу. Алгач HTML жана CSS файлдарын түзүп алайлы. Азыркы учурда CSS файлында эч кандай эреже жазылган эмес. Ал эми index.html'де CSS файлына байланыштырган код жазылган. Анимация бере турган элементти H1 деп атайлы дагы. H1 элементине кош келиңиздер деген сөздү жазып, ушул сөзгө анимация колдонуп көрөйлү. Ал үчүн style CSS файлына барабыз дагы, keyframes эрежесин жазайлы. Анимацияга ат беребиз. Анимациянын атын slide дейин деп атайлы. Параметрлерин берүү үчүн фигуралуу каш ачылат дагы, фигуралуу каштын ичине жазылат. Эң биринчи алгачкы чекитте биз from деп, анан бул жерге анимациянын баштапкы чекиттеги параметрлерин берейли. Мисалы, ошол тексттин түсүн өзгөртүш үчүн кааладым. Yellow деп сары түстү берейли. Ал эми текстибиз кыймыл жасаш үчүн экрандын сол тарабынан оң тарабына жылдырайлы. Бул параметрди орнотуу үчүн алгач кош келиңиздер деген сөздүн сол жагында эч кандай тала коюлган эмес дейли. Ал үчүн margin left деген касиет колдонулат дагы. Ага биз 0% берейли. Ал эми акыркы чекитибизде to болсун. Бунун да параметрлерин фигуралуу кашага жазабыз. Ушул сол жактагы талабыбыз улам жылып margin left 100%ке барсын дейли. Демек, бул учурда биздин текстибиз экрандын оң жагында болуп калат. Ал эми кандайдыр бир дагы ортодогу чекиттерге дагы анимациянын параметрлерин берип кетүүнү карайлы. Мисалы, 50%. Бул үчүн дагы анимациянын параметрлерин берейли. 50%-те ошол кош келиңиздер деген сөзү сары түстөн кызыл түскө өзгөрсүн деп берейли. Ан үчүн каала red деп коелу. Анан кийин текстибиздин шрифти font size 30 пиксель болсун дейли.
Демек биз азыр 3 чекитте анимациянын ар кандай параметрлерин бердик. Бирок биз азыр браузерден көрөйлү. Биринчи сактайлы файлдарыбызды. HTML'ды да сактайлы. Андан кийин браузерибизди обновить этели. Демек бизде азыр кош келиңиздер деген гана сөз чыкты, бирок анимация колдонулган жок. Себеби биз анимациянын параметрлерин толук берип бүтө элекпиз. Keyframes эрежесин жазып бүткөндөн кийин анимациянын параметрлерин беришибиз керек. Алар төмөндөгү эрежелер менен берилет. Animation name дегенде биз анимацияга Keyframes эрежесиндеги атты беребиз. Animation duration бул анимациянын узактыгы секунда менен же миллисекунда менен берилет. Демек бир цикл анимациябыз канча убакытта аткарылыш керек. Animation timing function бул анимациянын ылдамдыгын берет. Бул жерде анимациянын ылдамдыгын бир нече маанилери бар, аларга кийинчерээк токтолойлу. Ал эми animation delay анимация башталганга чейин канча бир убакыттан кийин баштала турган болсо, ошол убакытты беребиз. Animation iteration count анимациянын кайталануу санын берет. Мисалы, бир цикл анимация канча жолу кайталаныш керек. Ал эми кээ бир учурларда такыр токтобой кайталаныш керек болгон учурда биз анимациянын iteration count'ка infinite деген маанини берсек, демек анимациянын бир циклы чексиз улам кайталана берет. Animation duration бул анимацияны тескери багытта аткаруу. Башкача айтканда, азыркы биздин анимациябыз сол экрандан оң экранга жылган болсо, ал эми бул параметрди animation duration параметр бере турган болсок, кайра биздин текстибиз оң экрандан сол жагына жылып келет. Мына биз ушул эрежелерди дагы кошуп жазгандан кийин, андан кийин биздин анимациябыз ишке ашат. Эми Keyframes эрежесин конкреттүү H1 тегине колдонгонду карайлы. H1 теги үчүн азыр биз эрежелерди жазабыз. Анимациянын аты, animation name бизде slide дейин деп аталат. Ал эми animation duration бизде башкача айтканда анимациянын узактыгы 2 секунда болсун дейли. Азыр биз ушул эрежелерди сактап, анимациянын аткарылуусуна токтолуп көрөлү. Демек, мынакей жакшылап көңүл бурсаңыздар, азыр бул кош келиңиздер деген сөзүбүз сол жактан оң жакка 2 секундада жылып барды. Ортосунда кызыл түскө айланды. Ал эми биз азыр мына 2 секундту 1 секундка алмаштырсак, мынакей сактайлы дагы көрөлү. Анда биздин бул анимациябыз кыйла жай аткарылат. Биздин текстибиз көңүл бурсаңар, мынтип экиге бөлүнүп кетпеш үчүн биз акыркы чекитти 100% эмес, 80%ке чейин деп эле берейли. Ошондо биздин текстибиз эч кандай бөлүнүүгө учурабайт. Демек 80%ке чейин барды да. Эми дагы анимациянын башка эрежелерин кошуп көрөйлү.
Биз азырынча анимациянын атын жана бир циклдын аткаруу узактыгын бердик. Ал эми animation timing function касиетин орнотуу үчүн анын кабыл ала турган маанилерине токтолойлу. Бул анимациянын ылдамдыгын берет. Демек, animation timing function бул бир нече маанилерди кабыл алышы мүмкүн. Эгерде liner деген маанини берсек, анда анимация бир калыпта кыймыл жасайт. Эч кандай өзгөрүүсүз биз азыркы көргөндөй кыймыл жасалат. Ал эми easy деген маанини кабыл алса, анимация жай башталып, андан тездеп кайра жай болуп аяктайт. Easy in деген маанини берсек, анимация жай башталып, улам тездей баштайт. Ал эми easy out маанисин кабыл алса, анимация тез башталып, аягында жайлап калат. Эми биз анда анимацияга animation timing function эрежесин кошойлу. Бул эрежеге easy деген маанини берейли. Анда анимациянын кыймылына байкап көрөйлү кыймылын. Байкасаңар, жай башталып, кайра ортосунда батыраак, анан кийин кайра жайлап аткарылып атат. Ал эми easy in деген параметрди берип көрсөк, маанисин. Бул учурда анимациябыз жай аткарылып барып, анан улам тездеп баштайт. Анимациянын эми кийинки параметрлерине да токтолуп көрөлү. Animation delay деген параметрди берсек, бул учурда анимация башталганга чейинки убакыт секунда менен берилет. Кандайдыр бир анимация кандайдыр бир убакыттан кийин баштала турган болсо, бул параметрди орнотобуз. Ал эми биз азыркы учурда колдонбой эле коелу. Кийинки параметри бул animation iteration count. Бул анимациянын кайталануу санын берет. Анимациябыз канча жолу кайталаныш керек. Эгерде биз анимация чексиз аткарыла берсин дей турган болсок, анда animation iteration countка биз infinite деген маанини берсек, биздин анимациябыз чексиз токтолбой аткарыла берет. Ушул параметрди азыр анимацияга берип көрөйлү. Animation iteration count параметрине infinite дейли. Infinite параметрин берсек, бизде анимация чексиз аткарыла болуш керек. Анда бул параметрди сактап, браузерден жаңыртайлы. Бизде жана анимация бир эле жолу аткарылатса, азыр анимациябыз чексиз жолу ушундай кыймылга келе берет. Анимациянын animation duration параметри анимацияны тескери багытта да аткарууга мүмкүнчүлүк берет. Карайлы. Animation duration. Бул да бир нече маанилерди кабыл алышы мүмкүн. Reverse деген бул анимация тескери багытта аткарылат. Ал эми alternate параметрин берсек, так сандагы анимациянын аткарылышы тескери багытта болот дагы, жуп сандагы анимация берилген параметрлерде аткарылат. Ал эми alternate reverse
Жұп сандагы анимациянын аткарылышы тескери багытта, так сандагы анимация берилген параметрде аткарылат. Бул параметрди дагы анимацияга кошуп көрөлү. Animation. Direction, animation, direction параметр мынакей. Мисалы биз alternate деген маанисин берип көрөлү. Alternate маанисин анда сактайлы дагы. Жабыртайлы. Бул учурда биздин кош келиңиздер деген сөзүбүз оң жакка барат дагы, кайра сол жакка келет. Кайрадан оң жакка барат дагы. Ушул цикл бир нече жолу кайталанат. Демек, биздин анимация боюнча сабагыбызды ушуну менен аяктайбыз.